Ata-ene bol eң birinci mектеп. Эгерде алар ыймандуу болса, анда тарбия алган урпактар дагы ыймандуу болот. Тагыраак айтканда, ата-эне үй бүлөнүн эң негизги устуну. Эгерде бул эки устун ыймандуу жана балага тарбия берүүдө бекем болушса, анда бул үй бүлөдөн ыймандуу жана адый ахлактуу балдар чоңоет. Андыктан бул чыгарылышта балага динин таанытуу боюнча ата-энелерге 10 насаатты айтып өтөбүз. Birinci, balдарыңызга ла илаха иллаллах келмесин кыргызча мааниси менен кошо үйрөтүңүз. Келменин кыргызча мааниси Аллахтан башка сыйынууга таткутуу кудай жок деген маанини билдирет. Экинчи, адамзаттын бул дүйнөдө жаралуу максаты жалгыз Аллахка гана сыйынып, анын дини менен жашоо экендигин кеңири айтып бериңиз. Аллах Таала Куранда жиндер менен адамзатты бир өзүмө сыйынуулар үчүн гана жараттым деп айткан. Үчүнчү, тозок жөнүндө же Аллахтын азабы жөнүндө көп айта бермеңиз. Себеби жаш балага Аллахтын азабы же каары тууралуу улам айтыла берсе, анда бул аны ар кандай коркунучтарга салып, бара-бара Аллах тууралуу туура эмес ой пикирлерге алып барышы мүмкүн. Төртүнчү, балдарыңыздын көзүнчө Аллахтын мээримдүүлүгүн, ырайымдуулугун дайым эскериңиз жана алардын жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүүнү пайда кылган сөздөрдү айтыңыз. Анткени Аллах гана бизди жаратып, бизге өмүр берди, ырыскы берди жана бизди мусулман кылып жаратты. Бешинчи, балдарыңызды күнөө кылуудан эскертиңиз. Айрыкча жалгыз калган кезде күнөө кылуудан сактан деп эскертиңиз. Анткени биз каерде болбойлу Аллах Таала бизди дайым көрүп турат. Анын жүрөгүндө Аллах сени дайым көрүп турат деген сезимди жаратыңыз. Алтынчы, Аллахтын ысымы айтылган сөздөрдү көп айтыңыз. Мисалы, балаңызга тамак же суу сундугу ичерден алдың, бисмиллах деп айт. Бүткөндө альхамдулилла деген сөздү айт. Бир нерсеге суктанганда, же таң калганда, же сүйүнгөндө субханаллах, же машаллах деп айт. А эгер бир ишти аткарууга убада кылсаң, же бирөөгө убада берсең, инша Аллах деген сөздү айт деп үйрөтүңүз. Жетинчи, балдарыңызга пайгамбарыбыз тууралуу жана анын кулк мүнөзү, жүрүм туруму, анын сыпаттары тууралуу айтып бериңиз. Эгерде пайгамбардын өмүр баяны тууралуу китеп болсо, ошондон күнүгө аз-аздан окуп бериңиз. Ошондой эле пайгамбарыбыздын атын айткан адамда, анын атын уккан адамда саллаллаху алейхи ва саллям деп ага салават айтуу керектигин түшүндүрүңүз. Сегизинчи, тагдырга кантип ыйман келтирүүнү жөнөкөй мисалдарды айтуу менен түшүндүрүңүз. Мисалы, ар бир адамдын тагдыры ал төрөлүү электен мурун эле жазылганын жана кайсы бир нерсе болбосун Аллахтын гана каалоосу менен болоорун. А эгер Аллах каалабаса, анда ал нерсе эч качан ишке ашпасын дайым эскертиңиз. Тогузунчу, балдарыңызга ыймандын 7 түркүгүн ар бирин кеңири түшүндүрүңүз. Алар Аллахка ыйман келтирүү, периштелерине, китептерине, элчилерине, кыямат күнүнө, кайрадан тирүүлүгү, тагдырдын жакшылык же жамандыгы Аллахтан болоруна ишенүү. 10-чу, ишенимге байланышкан кээ бир суроолорду бериңиз. Мисалы, Раббиң ким? Диниң эмне? Пайгамбарың ким? Аллах бизди эмне үчүн жараткан? Бизге ырыскы берген, бизди тамактандырган, суусунубузду кандырган, бизди дегеле кийиндирген ким деген сыяктуу суроолорду маал-маалы менен сурап туруңуз. Ошондой эле Исламдагы эң чоң күнөө ширк экенин жана ал кечирилгис күнөө экенин түшүндүрүңүз. Адам Аллахка гана сыйынып, андан гана жардам сурап, ага гана таяныш керек деген Аллахтын кудуреттүүлүгү туурасында дайым айтыңыз.